Менин оюм эле жашаш болбоду, андай өлүп калсам кайерден чыгар экен. Шону ойлодум. Өлүп калсам мени кайерден алып чыгып көмөт экен деп шону ойлодум кызым. Бир алга эч ким мени карабай бир талаада калгандай сездим өзүмдүчү. Супер ТВ телеканалынын жалпы көрүүчүлөрүнө Баткен областындагы Кызыл Кыя шаарынан салам жолдойбуз. Бүгүн биз көптөн бери үйлүү болууну кыялданып жүргөн үй бүлөнүн кубанычына ортоктош болгону турабыз. Ал эми менин артымда турган ушундай бир сонун үйдү ким жана кантип куруп бергендиги тууралуу, деги эле үйдүн ичиндеги көрүнүшү, үй бүлөнүн кубанычы менен алдыда бирге таанышалы. Келиңиздер, анда Рабия апа күтүп аткан окшойт бизди. Саламатсызбы? Кегиле. Үйүңүз кут болсун, Рабия апа. Рахмат, кегиле, куш кепсиңер. Келиңиз, жакшысызбы? Кехиз. Анан айындарым. Ушул үйүңүздү, жакшылыгыңызды, сүйүнүчүңүздү биздин көрүүчүлөрүбүзгө биргеликте бөлүшөлү, таанышалы, тааныштыралы үйдү. Жүрүңүз, анда кайсыл жактан баштайлы? Мына үйүмдү көрдүңөрбү? Сонун. Мынандай сонун үй. Мынабы эң чоң залым. Конок үй, мына көрдүңөрбү? Мына занавескаларын карагыла, люстраларын карагыла. Люстраларын койду, мына пардаларды бары жокту өздөрү кылды. Төшөккө чейин өздөрү алып келди. Рабия апа, айтсаңыз, бүгүн сиз жүзүңүздөн көрүп атам, ыйлап атасыз, сүйүнүп атасыз. Бул дагы сүйүнүчтөн бир көз жаш болсун. Анан айтсаңыз, кантип ушундай үйлүү болуп калдыңыз? Мен ушундай үйдү болгонума бир Алла берип койду. Буга себепчи ошо али бала болду. Мен элден угуп ушундай фонд бар экен, кайрылып көрбөйсүң дешти. Кайсы фонд? Ыйман аманат коому деген фонд бар экен, Нуру деген. Анан изде бардым. Изде барып анан ушундай менин үйүм жок, кыйналып атам, үй салышым керек десем, очит менен коебуз деди да. Очитке койдук, майыл деди. Анан шону менен ишенип ишенбей калдым да. Ишенген жокмун чындыгында. Сонтип койду да, жаш бала экен, анын колунан эме келет дегендей кылып эле калдым. Анан шону менен жүрүп кыйла өткөндөй эле анан өзү звонок кылып калды. Анан эне каердесиз деди. Мен кызым үйүмдөмүн десем, ондо азыр кетип атам, чыгың деди. Майыл деп чыктым. Чыксам, жүрүң деди, ошо жериңизди көрөйлү деди, барып үй сала турган. Боптур деп анан келе атсак, жолдон 6 7 бала келди. Усталар экен. Келип эле анан өлчөшүп эле, оягын буягын өлчөп эле анан ишендим. Бирок ошондой неме кылбадым. Эми булар уже кыш болуп калды, кандай кылат экен дедим да. Анан боптур деп анан олар эртеси күн даже келбей коюп, менчи усталар эсинден чыгып, анан кийин усталарыңызга эмне тамак алып барбадыңыз деди. Не? Усталар барар эле деп анан келдим. Келсем иштеп атышыптыр. Өзүмдү токтото албайчы. Өтө кубандым. Катуу кубанып кетип, даже давлениям көтөрүлүп, больницага түшүп калдым кызым. 12 күн немеде жатып чыктым, кардиологияда. Анан мынтип сүйүнүчүм ушунчалык неме болуп, мына үйүм бүттү. Үйдүн мантип бүткөнүн сыртын көргөм, мен өзүм ишенип ишенбей, ушу менин үйүм, бирөөнүн үйдөй эле келип кетип аттым. Бир келип карап, бир келип кетип аттым, анан мантип үйүм бүттү. Азыр орозонун күнүндө ушундай жакшы күндөргө туш келдик. Мына орозонун күнүдө иптерлик кылып, адамдар мына келип, майте дуаларын берип, үйүмө кирем эми кызым. Сиз буга чейин, бул үйлүү болгонго чейин кайсыл жерде жашагансыз? Биздин көрүүчүлөргө деле кызык болсо керек, балдары барбы? Апа буга чейин кайсы үйдө жашаган деген ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эми үйүм бар эле. Анан бирөөлөр алданып калдым. Анан мындай болду да, мен путум ооруп калды. Анан Бишкекке барсам, операция кылдырбасаңыз баса албай отуруп каласыз, коляскада отуруп каласыз деди. Жумабековдун өзүгө бардым. 13-жылычы. Анан кийин ушундай дегенден акчам жок эле да. Анан бирөөдөн карыз алдым да, карыз алып путум операция кылдырдым. Кылдыргандан кийин төлөй албай калдым.
Төлөй албай калып анан баягы неме болуп кетти дагы, акча көбөйүп кетип анан үйүмдү сатышка туура келди. Анан кыздарым бар, кыздарым ар жакта турмушта да энди. Бирөө Алабуга түшүп калган, бирөө бу жерде мына Кадамжай районунда. Олар өздөрү менен өздөрү бала чакалуу, кайненелеринин колун карайт, мага кантип ашырат албайт да. Баары жогун өзү тандады. Бир күн келсем эле мына баардыгына төшөктөрү салып, неме подушкалар тизип коюптур. Мына аларды эми өзү тандады. Тандашасыз эмне деди. Өзүң танда, мен тандай алмайм, ыйлайм өйткө барсам дедим. Анан мына аларды эмап келип өзү люстраларды куруп, баары жокту кышта, суукта кыйналбаң деп неместен бери кылып берди. Ана душевой кабинеттен бери ысык суу, муздак суу кылып берди, ушинтип кылып берди. Мынандай караганда жомокто кудайлуу болуп атат, сыйкырчы палочка мындай көзү сыйкыргандай болуп атат кызым. Мына бул экинчи комната, бул чоң эле көрдүңбү? Мына мындагы ушундай кылып обойлорду өзү тандап, ушинтип эметиптир карасаң. Азыргача өзүмө келе албай жүрөм. Мен чындап эле өңүмбү же түшүмбү, чын эле ушу менин үйүмбү же бирөөнүн үйгө келгенде он жерге келип, неме болуп атам, чындап элечи. Галат болуп атам да эми. Өтө мендеги кубанычтын чеги жок кызым. Аял кишилер бөлмөлөрдү бөлүштүрөт эмеспи? Мына сиз эң биринчи эле көргөзөттүңүз, конок үй деп. Анан эми бул бөлмөдө кимдерди күтөсүз? Кимдерди коноктойсуз? Бул кандай досторум, классташтарым келет, ошолорду күтөм. Оякта чоң немелер келсе, мыймандар келсе, олорду күтөм. Бу жерде өзүм классташ досторум келсе, сырдашып отурабыз, дасторкон жайып, мына менин үйүм деп сүйлөп. Бул достор, классташтардын бөлмөсү болуп экен, Ошонтемин. Бул бөлмөнү кухня кылам. Эме душевой мына. Кара, эми азыр мынанда мыйман күткөнүбүз үчүн көп нерселер киргизип койдук. Бул душевой. Бул жууна турган бөлмө. Кыштын күндө эшикке чыкпай, ушул жерден ысык суу, муздак суу чыгат. Мына аристондорду коюп койду. Ошону мен свети күйбөй калганбы, күйүп турат эле. Баардык шарттары менен турбайбы? Баардык шарты менен кылып берди. Мына кара, мыналарды карасаң, мраморго окшоштуруп тандаптыр. Бул бөлмөнү жата турган бөлмө кыламын. Кудай кааласа, ушул жерде жатып, анан эми неберелерим келет, ошолор менен жыргап мына жерде неме кылып жатабыз да. Өзүм деле ушу мынчалык деле эстетпедим эле. Эми салса сал берер, бирок чындап ушундай үйдү элестетпедим эле. Анан эми Кудай берип койду мангачы. Ушундай азыр эми айтып атпаймынбы, өзүм ишенбей жүрөм деп. Мына экөө чоң эки бөлмөбү, биякта эки бөлмө, кичинерээк бөлмөлөр, 4 бөлмө болду да. Мына мен 5-инчиси. Анан мына жерди мен коридор десем, коридор эмес эле, булам чоң эле неме болуп калды. Анан мына жерге дейт, эне диван коюп берем деди. Отуруп, чай ичип мына жактан карап отурасыз деди. Мына перделерди эми кеченен гүлдөрдү алып келип тизип коюптур, кечкурун. Сар менкиси менен гүл жык турат. Өзүңүз гүл өстүргөнгө кызыгасызбы? Булардын баардыгын. Эми шуларды өстүрүң деди. Сүйлөшүң шулар менен, сугарың өстүрүң деди. Эми өстүрөм да, Кудай кааласа. Мына энди бул үйдүн сырты. Мына сыртыдан чыксаң, мына эгиз жерди үчүн Кызылкаянын баары жол көрүнөт. Мына бамдар, ояк 14-нчи микрорайон 15, Акбулакка чейин көрүнөт, көрдүңбү? Эсе жакшы жер, сонун жер. Анан энди мына үйдүн сыртын карасаң, үйдүн сыртын кара сен. Буну көргөн адам бул кайсы миллионердин үйү экен дейт. Кадр сыртында сүйлөшкөндө айтып калбадыңызбы? Бул үй менин үйүм болчу деп. Ушул үй менин мурунку үйүм болчу. Энди буну эми бирөөлөргө ипотекага саткан экен, азыр булар
жаш балдар экен. Мурун ыйлап жүрдүм, үйүмдү көрсөмчү. Азыр ыйлабайм. Азыр мына сүйүнөм мен. Азыр мен мына бала айтат, бизден эми өйдө чыгып кеттиңизбечи дейт. Кудай берип койду мага дедим. Алла берип койду дедим. Шо. Энемне окшойт, Мунер тар эле жер болчу. Али сүрүп чоңойтуп бериптир. Сыртынан эле карасаң. Кандай экен? Сонун апа. Туалеттин бери куруп берди али. Шундай кылып баары жокту кылып берди. Рабия апа, негизи ошо бул үйдү мына Рабия апанын жаңы салынган үйү экөөнүн ортосу жакын эле экен, Жакын. Сиз айтып калбадыңызбы, көрүп алып ыйлап жүрдүм Ыйлап депчи. жүрдүм. Азыр эми өзүңүздүн кубанычыңызды да көрүп турабыз. Анан ушул үйдө деле мындай кыйналып жашагансыз да. Анан көрүүчүлөр мисалы бул үйдү көргөндөн кийин мынтип ойлойт да, мурун кандай үйдө жашады болду экен депчи. Батирлерде жүрдүм. Батирлердин немеси кыймат деген баягы квартира акысы. Бул үйам үй болсоң адам эмес экенсиң, эй кыз. Айда үйүң жок болсо адам болбой калат экенсиң. Мына үйлүү болгондон бери досторум чалат, кандайсың деп. Андан кийин туугандарым сурап атат. Жүрөт. Түнү менен намаз окуп чыгат элем. Түнү менен Кудайга жагым. Ошентип жүрдүм. Кудду бир алга эч ким мени карабай бир талаада калгандай сездим өзүмдүчү. Анан энди кыздардын башыга ham жуптулаш кыйын. Олар ham өзүнүн турмушу бар, бала чакасы бар, кайнене кайнатасы бар, адде эле олордун немеси кыйын экен. Ошо эми. Анан эми ушинтип атып анан үйгө жетиштим. Эми мен только пенсиямды продукта кылып жеп отурсам боло берет. Себеби мен өзүм үйүм. Аталай истемем, өзүм үйүмдө жатып алып ичем. Бирөөнүн үйдө жашаш өтө кыйын экен. Онун үстүгө кар. Менин оюм эле жашаш болбоду, андай өлүп калсам кайерден чыгар экен. Шону ойлодум. Өлүп калсам мени кайерден алып чыгып көмөт экен деп шону ойлодум, кызым. Кайерде кыздарым ыйлап отуруп мени узатат экен депчи. Биз жакта силерге окшош боз иш тикпейт, үйдөн чыгарат да. Ошондон мен квартирада жүрсөм, өлүп калсам коебу ошентке. Жашоону ойлобой калдым эле. Энди только жашоону ойлойм. Эми жаш сурайм Алладан. Кичине жашайын, жок дегенде 20 жыл. Мен азыр бир хан сарайга кирип калгандай болуп атам да. Анан эми мына үйдү көрүп турсам, мурунку турмушум эсиме түшүп турат эми. Чыкканда мына үйдө отурдум эле, уже мына үй башка үй деп ошондой алги кедей ханга окшоп. Ол бирөөдүн үйү, копулдап турасың. Бул бирөөнүн үйү, ойгонуп кетсең, бирөөнүн үйдө жатам дейсиң да. Бул өзүм үйүм да. Бул үйдө мен тышкартта жатсам өзүм үйүм. Анан шагылдын үстүнө жатсам жыргап жатып уктайм да. Кече төшөк салып алдыраса жаттым күндөчү шагылдын үстүнө. Өзүм үйүм да. Кандай муну бул үй менен башка үйдү салыштырыш кыйын да. Коңшуларыма эми рахмат. Шу жерден кетсем мени ташташпады. Той болсо ham келиң, неме иш болсо келиң деп чакырып турушту да. Кутта алгени майден жер алдыңыз, баары шетке келесиз дешип, мени катардан калтырбады. Коңшуларым өтө жакшы, рахмат. Анан шу тынбай эле неме, бирок мен олорго эч дардым айта албадым. Чын. Мен жашоомдо аябай көп кыйынчылык тарттым, кызым. Немеге ондой болдум билбейм да. Мен жашоомдо өтө турмушум жакшы болбоду, жолдошум өтө көп ичет эле. Ичип, анан тополоң боло берет эле. Ыйлап келсем апам бар, кой, жаша. Мен 5 балам чарчап калган. 5 балам. Биринчи балам 76-жылы 6 апрель күнү төрөлгөн. Оорубай эле 8 айлык болуп өлүп калган да. Онон кийин бир кыз төрөсөм 9 күн болуп өлдү. Бир бала төрөсөм 1 күн жашап, ошентип эле балдарым өлө берди да. Анан шу мынау баламды 2 жашка чейин жерге койбой бактым эле. Коркупчу өлүп калбасын шулам деп. Анан шу үчөөгө эле кечирип калдым да. Анан ошто жашаганбыз бизчи. Мен өзү
жалал атка турмушка чыккан деп. Анан ошто жашап жүрсөк, күйөөм иче берди эле. Анан апам өлүп калды. 92-жылы. 93-жылы анан келе бердим, жададым да кызым. Бияка келе бердим, өзүм жерим деп келдим дагы. Бирден бир квартирага кирип, бир орус келин айтты. Мен мына квартираны сатып алып бамка кетем деди. Канчага сатасың сен? 1000 сомго деди. Анан 1000 сомго алып ошол үйгө кирдим, баягыдай бара келди да. Биз ушул Ыйман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фонду тууралуу кенен айтып кете турган болсок, быйыл улуу берекелүү ыйык Рамазан айында 2 жыл болду фондубуз башталгандыгына. Мамлекеттик каттоодон өткөндүгүбүзгө 1 жыл болду. Негизинен түптөлүп каттуу аракет кыла баштаганыбызга 1,5 жыл болду. Кудайга шүгүр, Аллах Тааламдын фазлы карамы менен берешем мусулман бир туугандарыбыздын берешендиги, жомарттыгы, айкөлдүгү, чынчылдыгы себеп болуп, ушул кыска убакыттын аралыгында көптөгөн муктаж үй бүлөлөрүбүз үйлүү болуп атат. Буга чейин 4 мечит салынган, 4 диний окуу борбору салынган. Ал эми бүгүн ушул 19-үйүбүздүн ачылышында турабыз. Дагы 11 үйүбүз дагы бүтүүнүн алдында турат. Курулуштар, усталарыбыз иштешип атат. Ушул убактан пайдаланып, Ыйман Аманат Нуру коомдук кайрымдуулук фондуна өзгөчө жардам берип аткан берешем мусулман бир туугандарыбызга ыраазычылык билдиребиз. Албетте ошолор өзүнүн тиричилигинен ашырып, пенсиясынан ашырып берген энелерибиз бар, өзүнүн айлыгынан ашырып берген агаларыбыз бар. Ошол боорукер мусулман бир туугандарыбыздын мээримдүүлүгү, ырайымдуулугу, боорукерлиги себеп болуп эле бүгүнкү күндө ушундай муктаж үй бүлөлөр үйлүү болуп атат. Айтайын дегенибиз, бардыгыбыз бир тилекке, бир муштумга келе турган болсок, бардыгыбыз бирге турган болсок, бардыгыбыз ушул жакшылыктарды Алла үчүн кыла турган болсок, бири-бирибизге көмөктөшүп каралаша турган болсок, элибизде муктаж үй бүлөлөрдүн саны азаят. Жалпы мусулман бир туугандарыбызды ушул убактан пайдаланып, мээримдүүлүккө, ырайымдуулукка, патриоттуулукка, жомарттыкка, мекенчилдикке чакырат элек иншалла. Себеби алган колго караганда берген кол Аллах Таалама сүйкүмдүүрөөк. Аллах Таалам баарыбызды берүүчү колдордон кылсын, алуучу колдордон кылбасын. Демек, бул фондко мындай элден каражат чогулуп, анан ушундай бир чоң иштерге жумшалат экен да, Ооба. Карапайым, жөнөкөй элибиздин эле берешендиги себеп болуп бүтүп аткан иштерибиз, жакшы иштерибиз, машалла. Кайрымдуулук фонд деп аты эле айтып турат. Чыныгы муктаж болгон үй бүлөлөрдү издейбиз. Бизде азыр үй боюнча 1000ден ашуу каттоодо турган адамдар бар. Устаздар менен кеңешип, ошолордун арасынан карайбыз, тандайбыз. Кимиси көбүрөөк муктаж, 99 мүмкүнчүлүк эшиги жабылып калган мусулман бир туугандарыбызды тандап, ошолорго үй салабыз да. Ошолордун ичинде дагы мындайча айтканда отбор болот, тандоо болот. Бизде Кабаев деген маселе бар. Кабаев ошону карайт. Ошолордун үй бүлөсүнө продукт алып барганча жашоо шартын карайбыз, коңшу колуңдон сураштырабыз, ошол айыл өкмөттүн өзүнөн сураштырабыз, ошону тааныган досторунан, тааныштарынан сураштырабыз. Себеби бул эл берип аткан акча дагы аманат. Аманатка кыянат кыла турган болсок, эртең элге жооп бербешибиз мүмкүн. Баары бир күн келет, Алла Таалага жооп бере турган күн келип калат. Ошол себептен биз дагы диний тармактагы адам болгондугубуз үчүн Алладан коркуп, аманатка бекем болуп иш кылганга аракет кылабыз. Мусулман адам өзүгө каалаган жакшылыкты башкаларга кааламайынча толук момун болбойт. Инсан толук момун болмоюнча бейишке кирбейт дейт да. Ошол себептен биз пайгамбарыбыздын хадисине амал кылып, ушул иштерибизди жүргүзөбүз. Биротоло кирип калса, сүйүнүч менен, кубаныч менен жашаса, ушул жерде кирип эле бизде көрдүңүздөр ушундай дааратканалар менен, условиясы менен кылып атабыз. Ушул жерде дааратаса, ысык суусу бар, муздак суусу бар. Ошол жерде жай намаздын үстүнө чыкса, алакан жайып, Аллах Таалама жалынып, жалбарып, ушул жардам берген мусулман бир туугандарыбыздын өздөрүнө, үй бүлөсүнө, келечек урпак, келечек зурияттарына, өткөн жакындарына калган өмүрүн ибадат менен, дуа кылуу менен өткөзсө деп, ушундай бир толук шарттар менен түзүп беребиз да. Идиш аяктары, көрпө төшөктөрү, пардалары, паластары, дааратканалары, ички тышкы дааратканалары, заборлору, ошондой кухнялары. Бул Рамазан калган 11 айга даярдануу. Рамазанда эле эмес, Рамазандан кийин дагы биз ушундай мусулман бир туугандарыбызга жардам беришибиз керек, көмөктөшүшүбүз керек, каралашышыбыз керек. Бул ыйык Рамазанда эле эмес, башка Рамазандан кийинки айларда дагы 1-күн, 4-күн орозо кармап, калган өмүрүбүздү дагы ушундай бир жакшылык кылуу менен өткөзсөк жакшы болот. Себеби садакату роддул бала, садака бүткүл балелерди кайтарат. Давым азыратым садака дейт пайгамбар. Садака менен ооруңарды дарылагыла дейт да. Кудай буйрса Рамазан айдан кийин дагы, Рамазан
күндөн айга чейин дагы бул жакшылык иштерибизди уланта беребиз. Себеби Аллах таалам бул жакшылык кылууну ар кимге эле насип кыла бербейт. Биз негизи Аллах таалам алакан жайып, жалынып жалбарып суранышыбыз керек. Алла, жакшылык кылганга мүмкүнчүлүк бер деп. Демек ошончо адамдардын арасынан тандап ушул жакшылыкка сизи бизди себепчи кылып атабы? Биз Аллах таалага башкаларга караганда эсеби жок, чексиз шүгүрлөрдү айтышыбыз керек. Себеби биз кылбасак деле башка бирөөлөр кылышы мүмкүн эле. Аллах таалам бул ишке биз татыксыз элек, бирок Аллах таалам ушундай меримдүү, ырайымдуу, боорукер зат экен, бизди кылдырып атат иншалла. Ошол себептен ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, көптөгөн муктаж үй бүлөлөргө жардам кыла берели. Бүгүнкү күндө үй боюнча кыйналган мусулман бир туугандарыбыз каттоодо турган 1000ден ашык деп айттык. Эми аларга бир жылда 10 үй салып атабыз. Өмүрүбүздү салыштыра турган болсок, бардыгына үй жеткизиш өтө кыйын экен. Ошол себептен биз эми мындан ары катуу аракет кылып, ушундай бир дом салсак деп атабыз. 100 үй бүлөгө, 150 үй бүлөгө однокомнатный кылып, 2 комнат кылып туруп, ошондо бир домдорду сала турган болсок, биз элибизде, журтубузда үйү жок мусулман бир туугандарыбыздын санын азайтканга сонун бир мүмкүнчүлүк экен. Туура айтасыз, бүгүн ифтар кечеси болуп атат. Себеби ушул жакшылыгыбызды дагы ифтар менен бөлүшсөк, бул өзүнчө бир сооп, ал эми ифтар өзүнчө бир сооп. Билесиздер да, кыргыз элибизде сөз бар. Бир ок менен эки коян атыптыр дейт го. Бүгүн ошондой болуп атат. Ифтарга себепчи болгон мусулман бир туугандарыбыз бар. Үйдү салганга мусулман бир туугандарыбыз бар. Кудай буйруса, бүгүн ушул улуу устазыбыз Бактияр ажы устазыбыз келген, Баткен губернатору чакырылган, Кызыл Кыя мэриясы, Кызыл Кыя хатибияты чакырылган ажыларыбыз, ушул айылдын тургундары, ушул шаарыбыздын тургундары чакырылган. Кудай буйруса, ушул ифтарда дагы Кудай буйруса жалпы жардам берген мусулман бир туугандарыбызга устаз менен биргеликте алакан жайып ошолорго дагы дуа кылабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү телекөрүүчүлөр. Ыйык Рамазан айында жакшы бир иш-чаранын үстүндө турабыз. Мынакей биздин эжебиз бул жерди ушу комиссиянын төрагасы болуп, участканы мен алып бергенмин. Берешен адамдардын көптүгүнөн бүгүн мына ушул эжебиздин үйү бүтүп, заңыраган имаратка кирип отуруп калды. Ушул үй ак жолтуу үйлөрдөн болсун. Өзгөчө мен келгеним себеби ушул иш-чаранын башталышы ушул мектеп учурунда биз окуткан балдарыбыз, ушул биздин 96-жылкы мен окуучуларым, 97-98-жылкы балдар ушул идеяны көтөрүп чыгып, мынакей бүгүн 19-үйдүн пайдубанын тургузуп, бүтүрүп элге тапшырып отурат да. Бул да болсо ушул мектептеги бир мугалимдердин тарбиясы, ошондой эле үйдөгү ата энелердин тарбиясынын эсебинен ушундай берешен, март, ыймандуу, боорукер инсандар жетилип, мына азыркы күндө бир эле Кызыл Кыя шаарында эмес, райондордо, Ноокат районунда, Кадамжай районунда, Арабан районунда ушундай кайрымдуулук иштерди үй эле эмес, мечит медреселер салып келген биздин жаш жигиттерибиздин демилгеси менен бүгүн иш-чара өтүп жатат. Бүгүнкү фондду мен мурда угуп жүргөнмүн, бирок биринчи жолу бул иш-чарага катышышым. Кече биз ушу али менен сүйлөшкөндө дагы бунун түп тамыры кандай болду, кантип ишти баштагансыңар дегенде ошол айтып кеттим сөзүмдүн башында, сиздин окуучуларыңыз ушул идеяны көтөрүп чыккан деп. Буга чейин да биз көп фонддор менен иштегенбиз, бул араб фонддору менен, ошондой эле шаардагы фонддор эмес, колунда бар инсандар менен ошолор дагы ихсан кылуу максатында шаарда бир топ жакын үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелген инсандарга жардам берүү иретинде фонддор менен, жеке инсандар менен иштеп келебиз, жеке ишкерлер менен. Бүгүнкү иш-чара бул биринчи жолу мен өзүмдүн катышым боюнча. Жараткан Алла таалам ушул балдардын эки дүйнө бактылуулугун берсин. Үй бүлөсүндө ата энеси менен тынччылык, аманчылыкта болсун. Иштеринде дайым үй бүлөсүндө ийгилик, жакшылыктар болсун. Биз дайым ушул жигиттерди колдоп, кандай мүмкүнчүлүктөр, кандай колдоолор керек болсо, биздин жергиликтүү бийлик колдоого дайым даярбыз. Бүгүнкү күнү мына ушул жерде машалла Кызыл Кыяда өтө сүйүнүчтүү кабар болуп, Иман Аманатком фонд жетекчиси Али 19-үйүнү салып, ошону өз ээсине тапшырып аткан экен. Ошого атайын келдик. Чынын айтканда мен буларды тааныганыма 18-үйдү салганда чакырган, ошондо келип, анан буларды таанып, анан булар ошол шарият жолунда менден маселелерди сурап, ошого сиз дагы колуңуздан келишинче жардамды берип бизге жол көрсөтүп турсаңыз дегенден макул болдук. Анткени урматтуу тууган, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, ким бир муъмин мусулмандын муктаждыгынан чыгара турган болсо, Аллах таала ал инсанды ошол бардык кажатынан чыгарат деген. Мына ошол хадистерге амал кылуу менен биргеликте колубуздан келишинче өзүбүздүн
жардамыбызды берип келип аткан учурубуз. Ооба урматтуу, бул өтө сүйүнүчтүү. Бул негизи эле ар бир мусулман кыла турган иш да. Жалгыз эле бир фонд эмес, ар бир инсан кыла турган иш. Анткени биз пайгамбарыбыздын үммөтүбүз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, астыңкы колго караганда үстүңкү кол жакшыраак. Суроочуга караганда берүүчү жакшыраак деген, ар бир мусулман берүүчү болуш керек. Качан мына ошол деңгээлге жете турган болсо, урматтуу, мына ошондо калган адамдар дагы баягы мусулманды көргөн көз сүйүнүп, уккан кулак кубанып туруп, өздөрү дагы динге келгенге себеп болот. Ошондуктан мен ар дайым ар мусулманга айтам, баягы ичибизди кең кылышыбыз керек да. Кеңге кең дүйнө, тарга тар дүйнө дейт аталарыбызчы. Анан мага качан берет экен, бул тааныштарга эле берип атат, мени дагы тааныштырып койчу деп бул фонд менен таанышуунун аракетин кылбастан, ар бир мусулман Алла менен таанышып, Аллахтан сурай турган болсо, Аллах Таала өзү Куранда айтып атат, сура мен берейин депчи. Бирок аттыңарман, биз сураганга биринчиден даяр эмеспиз, экинчиден кантип сураштын жолун билбейбиз. Мына ошонун негизинде кетип бараткан учурубуз. Ошондуктан биз мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, ар бир мусулман бир тууганыбызга айтып атабыз, кел, жардам колун сун, канчалык деңгээлде, ким канчалык күчү жетет, ошонун баардыгын кабыл алып туруп, дагы колубуздан келишинче негизден жардам берүүнүн аракетин кылып атабыз. Анан биздин тилегибиз өзү муктаждар жок болсун, өзүчү. Муктаждар жок болсун. Анан буюрса дагы 90-100 үйлөрдү сала беребиз деген менен, урматтуу, бизди карап эле отура бербесин да, салып берет экен депчи. Жок, ар бир адам өзү машалла аракет кыла турган болсо, өтө сонун болот. Мына ошону жалпы мусулмандарга биз каалайт элек. Раушанбек уулу Али инибиз ушуну Иман Аманат Нуру коомдук фондун ачып, ушуну түптөп, азыркы учурда жалпы Кыргызстан боюнча элге кызмат кылып келе жатат. Бул Али инибиз менин бир тараптан иним дагы болуп кетет, экинчиден менин шагиртим. Бизди устаз карманып, бизден акыл насаат угуп, эң алгач 3 жыл алдын устаз ушул жөн эле жашап өтүп кете беребизби, элге, жерге, калкка кызмат кылып, биз атыбыз чыгып, элдин батасын алып, бир кызмат кылбайлыбы деп биз менен кеңешкен дагы. Үй куруп бере турган фонддор жок экен, устаз. Мен жалаң гана үйлөрдү куруп бербейинби, көбүрөөк жалгыз бой энелерге, анан тагдырдын сыноосу менен бир ооруга кабылып калган, өзү акча издеп табып үй кура албаган ушундай оорулуу адамдарга үй курбайынбы деп ушундан баштады. Биз анын макулдугубузду берип, ушул азыркы күнгө чейин жалаң гана үй куруу менен элек болуп атат. Ошону менен биргеликте ара-арада кээ бир учурларда жерлерде, айылдарда, шаарда Куран жарыштарын уюштуруп келет. Ал дагы бирок чоң деңгээлде өтүп жатат. Мисалы, биринчи орунга умра белектери коюлуп, экинчи орунга деле умралар коюлуп, чоң белектерди коюп келе жатат. Андан сырткары айылдарда спорттук мелдештерди уюштуруп келе жатат. Футбол, волейбол ушуларды уюштуруп, жаштарды биримдикке чакырып, жаштарды бир болууга үндөп, ушул спорттук оюндардан уюштуруп келе жатат. Андан сырткары биз устаз деди. Биз ушундай арабтардан үй салып бериптир, мечит куруп бериптир деп жардам күтүп жүрө беребизби? Келиңиз деди. Биз дагы барып Арабияда кызмат кылбайлыбы деп жыл сайын 3 жолу адашпасам Меккеге, Мединага чогуу сапар тартабыз жыл сайын. Анан ошол жерде дагы муктаждар бар. Кыргызстандын атынан, жалпы кыргыз элинин атынан Мекке, Мединеде дагы тамак аш уюштуруп, ошол жердин муктаждарына дагы жардам кол сунуп келе жатат да. Биз буйруса бул энибизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Дүйнөлүк деңгээлде, дүйнөлүк рейтингге чыгышын каалайбыз. Дүйнөлүк деңгээлде муктаждарга үй куруп, чет өлкөлөргө чейин атыбыз чыгып, Кыргызстаныбыздын желегин ушул кайрымдуулук тарабынан дагы желбиретишин буюрса биз шагиртибизден күтөбүз иншалла.